Жакында эле социалдык тармактарга Бүргөндү айылында 1000 тонна нефть 7,5 километрге Тажик элине труба менен газ сатылып жатат. Ал жерде красный ртуть да бар. Мунун артында Жеңиш Разаков турат деген видеону Бектемир Бешбаев деген жаран тараткан эле. Кадамжай району менен тиги Баткен районунун чегарасынан өткөндөн кийин Баткен районунан өтүп Кадамжай районуна кирген жерде да ушул жерде 237 скважина бар дейт. Күнүгө 1000 тонна тиги 1000 тонна сырой нефть качать этилет экен. Бул Кыргызстандын границасы, көрүп атасыздар да мынакей. Мынакей болсо трасса Бишкек жолуна кеткен, көрүп атасыңар да. Мировой запас деп коет экен бул жердечи. Бүргөндү деген жер экен. Ак Түрпөк айыл өкмөтүнө карайт экен, мынакей көрүп атасыңар да. Скважиналар турат мынакей бул жерде. Ушул жерден 7,5 километр экен, тиги Тажикстан менен Өзбекстан границасына. Мынакей жолдун боюнда эле турат, көрүп атасыңар. Ой, эмне скважина ошондо? Ушу эме нефтяной скважина бар. Газ, нефть бүт качат этет ушул жерден. Мына көрдүңөрбү, ар кайсы жерде эмелер турат. Ушул эми жердин асты менен труба менен эмени көчтөй кетет экен. Жарымы Өзбекстанга, жарымы Тажикстанга. Жашыруу да? Жашыруу муну деген эч ким. Бул жерде айыл өкмөт замешанный дейт. Көп жылдан бери ушул Ак Түрпөк айыл өкмөтүнүн башчысы бар экен, айылчы деген киши. Бул жерде Жаныш Разаков крышевать этет дейт. Андан тышкары жанагы Акбарали Мадумаров деген бар. Өзү улуту боюнча тажик дейт. Кыргыздын паспортун алып көп жылдан бери жүрөт дейт. Вице-премьер болуп иштеген. Мынакей ушул жер, ушунун баары ушул жерде 237 скважина бар экен. Действующий скважиналар дейт ушунун баары. Мына көрүп атасыңарбы? Ушундай баля экен ушул жер. Ушунун баары Ушуну жашырып жаап келишкен. Бул жерде мына бая күнү пресс-конференция берди ушул Ак Түрпөк айыл өкмөтүнүн тургундары 5-каналда. Теге 1000 тоннадан ашык, күнүгө бир суткада 1000 тоннадан ашык сырой нефть. Андан тышкары газ бар дейт, ртуть бар дейт. Даже красный ртуть бар дейт ушул жерде. Бул таратылып жаткан видеого Баткен облусунун жарандары нааразычылык иретинде маалымат жыйынын уюштурушту. Жыйында айыл тургундары айтылган маалыматтарды туура эмес экенин белгилеп, жалган маалымат тараткан үчүн Баткен облусунун укук коргоо органдарынан Бектемир Бешбаевдин жоопкерчилигин карап, юридикалык баа берилиш керек экендигин талап кылышты. Ошондой эле, эгер ал жерде газ сатылып жатканы чын болсо, кимдер сатып жатканын далилдеп берсе, бизге дагы жакшы болмок эле деп жыйындын жүрүшүндө билдиришти. Мен Жапаров деген берде Ак Түрпөк айыл өкмөтүнүн аксакалдар кеңешинин төрагасы болуп иштейм. Мен ошо Бүргөндү өрөөнүнө 1973 жылдан келип, ушул өрөөндө иштеп, эмгектенип, ошол күнгөчө 45 жыл эмгек стажым Бүргөндү совхозу болду. Андан кийин Ак Түрпөк айыл өкмөтү болуп, ушул жерде иштеп жүрөм. Анан мен бүгүн келгенден максат биздин өрөөндөн чыгып аткан бир газ нефть немелери бар эди. Ушулар боюнча бул эли журтка бир уят, бир болбогон дооматтарды айтып немелерге, мюзиктерге чыгарганга байланыштуу биз элге бир маалымат берип коелу. Биздин жерде чыныгы ошол эмелер бар, бирок ушуну канча жылдан бери иштеп атканы, кандай иштеп аткандарын биз бардыгын билебиз. Ошол жерде мен газ нефтьте иштебесем дагы совхоз мезгилинде агроном болуп иштегем. Территория биздики, биздин территорияда турат. Муну 1950-жылдары Фергана нефть деген каза баштап, ошо жерден нефть чыккан, газ чыккан. Анан бу жерде жалган маалыматты биринчи баштаганда 237 скважина иштеп атат. Азыркы күндө 1000 тонна нефть Өзбекстанга, Тажикстанга өтүп баратат деген бир жалган маалыматтарды чыгарып берди. Бул деген биздин айыл өкмөттө 17 000 эл жашайт. Бизде 17 000 элди басмырлап, кайдан келген адам эле ошо көчөдөн эле эките скважина токтоп турган скважинаны тартып, ушинтип чыгарып таштай берсе, элдин дагы жырыныга тийип коюп атат да. Мындай блогер дейбизби, кандай адамдар алар? Биз баланы сүрүштүрсөк, кимден алган бир жалган соткаларды алып,
Анан айтып атыптыр, Бектемир Бешбаев деген жигит экен, бул жигит. Анан бул өзү Нарындын кулун болот экен, бул жигит. Анан биздин айыл өкмөттүн биздин территориябыздагы газ нефти кайдан чыгып, качандан баштап иштегенин билбей эле ушинтип жалган-жаланы биздин элдин Баткен областынын элини үстүдөн эле ушинтип сүйлөп койсо, жок, өткөнчө эле бир таксида бир 1,5 минуттай да бир таксидан түшө калып эле тартып туруп, мына бу жерден ошо элдер айткан туура экен, мынаяка карап Өзбекстанга кетип атат, Тажикстанга кетип атат деген сөздөрдү айтып туруп жылып кеткен. Енді Өзбекстан действительно чегара 7-8 километр аралықта чегара бар, айерде заставабыз бар, азыркы күндө чегараны столбик менен, сымтор менен тосулуп атат. Буну бардык кече Максат Мамытханов келгенде өз көзү менен көрүп кетти территорияны ушундай. Анан биздин Актырпак айыл өкмөтүнүн территориясында чындыгы Өзбекстандын 2 району, 3 району менен чектешебиз. Сок тарабыбыздан бир заставабыз бар, өтүкчү застава деп. Рыштан тараптан кайтпас заставасы бар. Бардыгы ошо заставалар биздин территорияны карап турат, эч кандай эчтеке өтпөйт. И болгон да эмес. Ал нефттер 53 жылдан баштап иштегенде 108 скважина иштеген, действительно иштеген, карамай тарткан. Союздун дүркүрөп турган мезгилиде ошол 2000 тоннага жеткизип тартып турган. Андан кийин 1990 жылы эгемендүүлүк башталып, биз мына өзүбүзгө өтөт, кыргыздар алабыз деп биз жүрүп, мен агроном ошоеттин специалист катары тартып эме калыбызда бир 60дай скважина иштеп аткан болгон. Андан кийин эгемендүүлүк башталып, өзбектер карап өзүн өзү кыптабай калды деген баана менен баягыларды бузуп ташый баштады. Анан биз токтотуп, берде туруш керек, биз ошону Кыргызстанга өткөрүп алышыбыз керек деген ой менен акыркы 11-жылга келип, 2011-жылга келип 18 гана скважина иштеп калган да. Анан 11-жылы май айында бул токтотулуп өчүрүлгөн. Бардык запас азыр алынбаса туруп турсун биздин запаста деп. Азыр токтоп турабыз. Азыр токтоп турат. Азыркы күндө бир да иштеген скважина жок. Анан газ боюнча. Газды биздин жерибиздин катмары жакшы болгонуга байланыштуу жер астыбызда камерада баягы нефттер алынган, газ азмаз местный газ алынгандагын ошолордун ордуга Өзбекстан Бухарский газды алып келип туруп, газохранилищени өздөрүнүн территориясына салып, компрессорлору биздин территорияда ошо камераларга 1 миллиард 500 миллион куб газды камачылы. Бул деген кышында, жазында камап туруп, кышында Ферганан, Наманган, Андижан, Ош, Жалалабадкача берип турган. Ошону менен бирге биздин Актырпак айыл өкмөтүнө, Кыргызкыштак айыл өкмөтүнө берип турган газ. Азыркы күндө келип, ошол газды өздөрүнүн территориясынан, Өзбекстан территориясынан тосуп, кубический газ, Бухарадан келген газ. Өздөрү мына Намангандагы тогуга газохранилище кылып алып кеткен. Бизде газ, местный газыбыз аз гана чыгат, бирок ал азыркы күндө элге бергенибизде экиле көчөгө жетпей турган газ бар. Бирок запас бар, нефт запас бар. Муну иштетиш керек. Муну Кыргызстан алыш керек, бул мамлекеттик деңгээлде чечиле турган нерсе. Ушуну алып, специалисттарды алып келтирип чыгарсак, бул элдин байлыгы болот, элдерге иш болот, жаштарга иш күчү болот. Иш болот. Шамурат Соорбай, ошо Актырпак аймагынын Келечек айылында жашайм, өзүм пенсионер. Мен мынабы жазылган материалдарды окуп көрүп, капа болгонум, жок жерден де үчтүктөн жазганыга капа болдум. Мен Жеңишбек Парпиев менен бирге иштеген эмесмин. Ошо Чарбакта, Бушарда. Анан жаңжал болгондо биз 28 күн ошол жерде жол тосуп турганбыз. Ошондо ушу Жеңишбек Парпиевич кишипейилдиги адамдар менен мамиле кылганын негизинде барып 2 күнүн биринде кабар алып турган. Акырында ошо жол азыр Рыштан менен Соктун ортосунда катнаш жок. Анан дагы Жеңишбек Парпиевичтин эл менен байланышта болгон, элдин кызматын кылганы
Ошо жол тосуп барганда баардык чоңдор барат эле. Күнүгө 100-120 адам чогулат эле да, ошо турат элек. Ошондо бир барганда сиз сүйлөйсүз деди. Анан мен дайым келгениңизде кыргызча сүйлөйт, бул жолу орусча сүйлөйүн. Самый главный духом не падать дедим. Ошондон бери таанышпыз. Таныштыгын пайдасы бул кишинин баягы кичипейилдиги, элге болгон аракети. Торговойда машиналар катып өтөт эле, анда ызнак жок эле. Анан ушага элдик деген ызнакты коюш боюнча мен ПМКга, милицияга барсам, немеге барасың деди, аны өкмөткө барсам, милицияга барасың деди. Анан ачыгым келип, Жеңишбек Парпиевичке зона кылсам, Лейлек районунун арка зонасында экен. Ошо жерден телефонду алып Жеңишбек Парпиевич. Мен Жеңишбек Парпиевич жөнүндө ошо элге жакындыгын, эл менен мамиле кылып, 5 жыл Баткен облустунда губернатор болуп, жанагы арка зонасында туруп, дагы телефонду зона кылып, ошо знакты Жеңишбек Парпиевич аркылуу койгонбуз. Анан ошо бирөөдү каралаштан мурда аны фактылап жазсын деген оюм бар да. Мисалы ал Жеңиш Разакты жамандап жазыптыр, эми ошого фактылап, ошо киши иштеп атканда жазса, ошо журналистти биз журналист дейт. Азыр эми түшкөндөн кийин каралаштын кереги жок деп ойлойм да. Саламатсыздар, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз журтчулугу. Акыркы убактарда ушу блогер дейбизби, же журналист дейбизби, кандайдыр бир адамдар тарабынан Кыргызстандын ичинде бир көптөгөн ушу жалган маалыматтардын чыгып жаткандары өзү адамдарды көп түйшүккө салып атат. Мен ушул нерсени соц тармактардан угуп, азыр бүгүн атайын ушу сиздерге бир маалымат берип кетейин деп Лейлек районунун Кара Суу айылынан келдим. Атым Абылкасымов Аслан Эгембердиевич. Мен мурда ушул Баткен районунда көп кызматтарда иштеп кеткенмин. Анан ошол Баткен облусу түзүлгөндөн бери областыбыздын аймагында кайсы жерде эмне бар экендиги жөнүндө маалыматтарым кеңирээк эле билем мен ал нерселерди. Биз мурда ушу Баткен облусу түзүлүп, бул жерде биринчи губернатор Мамат Марипович Айбалаев келгенде ушул нефти маселеси боюнча көтөрүп теманы Өзбекстандын жетекчилери менен сүйлөшүп, аларды эгерде иштете турган болсоңор кыргыз мамлекетиге салыгыңарды, анан жерди пайдалангандыгыңар үчүн аренда платасын төлөп бересиңер деген талаптарды койгон. Бул талаптарды Өзбекстандын жетекчилиги көтөрө албай, акыры ушул Аскар Акаевдин убагында тема көтөрүлгөн. Акыры булар аргасыздан ошол жерде иштеп жаткан нефтилердин бардыгын жаап кеткендигини мен салык инспекциясынын жетекчиси катары жакшы билем бул нерсени. Бул жерде элибиздин арасындагы келип алып туруп эле жанагы блогерлер келип алып туруп ар нерсени тартып 1000 тонна нефти Өзбекстанга кетип жатат деген бул аябай опурталдуу жүрөктүн адамды ар кандай ойго сала турган маселени айтып кетти. Блогер ойлонбой туруп айтты бул нерсени. Эгерде ушул жетекчилерибиз мына 1000 тоннаны сатып жаткан болсо, анда ушул Айбалаевдин убагында жабылган нерсеге мен салык кызматтын кызматкери катары мен өзүм көзүм менен көрүп буга катышкан бул нерсени билем. Бул жабылган, бул Кыргыз өзүнчө кеминдүү мамлекет болгондо маселе көтөрүлүп келген, Баткен облусу област болуп түзүлгөндө бул нерселер бардыгы жабылган. Онун бери канча губернаторлор иштеди. Ошолордун катарында мына ошол эл аты аталган Акрам Мадумаров, Жеңиш Парпиевичтер иштеп кетти. Мына өзүбүздүн эле ушу Баткендин кулуну бардык немени жакшы көрөт. Абдырахманов да жакында өзүңөр билесиңер иштеп атат. Мына губернаторлук иштеп атат бул жерде. Ушунча өзүбүздүн адамдар туруп алып туруп ушу нерсени подполный Өзбекстан жетекчилиги менен сүйлөшүп алып туруп башка мамлекетке сатып жатат деген бул абдан опурталдуу жаман сөз бул. Бул адамды мен өзү тааныбайт экен, мен соц тармактан угуп калып туруп жанагы Бектемир Бешбаев дегенди. Бул адам эгерде чыныгы блогер болуп туруп кыргыз мамлекетиге күйгөн адам болсо, журналисттерди алып келип алып туруп фактылап көрсөтүш керек. Элге толук кандуу маалыматты берип алып туруп анан кийин бирөөлөрдүн үстүнөн арыз жазыш керек өзү негизи. Азыр ошол нефтилер иштетилбей жатат. Нефтилер иштеп, ошо иштебейт нефтилер, мен көзүм менен көргөмүн да бул нерсени. Ошол учурда мен салык кызматтын жетекчиси болгом бул жерде. Кантип иштеп ошол нерселердин баардыгын? Иштебейт, нефт иштеген эмес ал жерде. Токтоп турат. Өзүңөр көрүп турасыңар жолдон нары бери өткөндө бардык нерсенин баарын. Урматтуу калайык журт, элим, менимче ушул кыргыз эли дагы биргөндүгүн жакшы билген элдер бардыгы
Oylasa керек, бұл адамдарда мындай нәрсе болушу мүмкүн эмес деп. Мен ушу бир жагы жогорку билимдүү юрист катары, ушул коомдук ишмер катары, мына Бектемир Бешбаев деген блогерби, ким болсо дагы ушул адамды мен укук коргоо органдарынан суранат элем. Юрист катары суранат элем. Ушул адамды алып келип алыш керек дагы көрсөтүп берген бизге далилдеп туруп. Sen dalilde dağın ondan keyin kimdi kayaka жазып берсең, президентке жазасыңбы, келечектеги неmelерге жазып бересиңби, ошо далил менен жаз деп айтышыбыз керекпиз. Мен ошол боюнча келдим, мен муну угуп алып турмай кимдир бирөөдү коргоон неме кылайын деп. Анан дагы мен силерге бир айтып кое турган маселе бар бул жерде. Эгерде ушул блогер мойнуна коюп берсе, айтат элек молодецсиң сен деп. Бул бүгүнкү күндө Кыргызстандын ичиндеги болуп жаткан кырдаалга бензин чачып туруп, от жаккан менен барабар деп эсептейм мен бул блогердин атына. Анткени биз өзүбүз азыр абдан немеде турабыз. Президент шайлашыбыз керек, жакында ушу чоң компания турат, президенттик шайлоо. Мунун ичинде канчалаган адамдар неме кылып атат. Мен ойлоп атам, бул адамды кандайдыр бир үчүнчү күч ойлоп таап туруп ушул адамдарды немеге салып атат азыр. Анан мына кыскача бир немени айтып коеюн силерге. Ушу Жеңиш Парпиевич менен мен бул жерде Баткенде милицияда иштеп жүргөндөр немесин билем бул адамды. Ошол адамдар аралашкан. Бул адамдын мондой кызматка аралашат деген менде таптакыр ой жок. Анткени мен финансист катары, юрист катары Жеңиш Парпиевич таза экенин мен далилдеп фактылап бергенге даярмын, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу кыргыз элим. Ушундай немелерди, блогерлердин ушундай жалган маалыматтарга ишенип алып, ар кандай дүрбөлөңгө түшпөшүңүздөрдү суранамын мен юрист катары, ушу кыргыз элинин жараны катары, урматтуу туугандар. Бул нерсени Кудай буйрса мына жетекчилер дагы калыс иш алып барат деп ойлоймун. Мунун акыйкат демесиге чыгыш керек дагы. Эгерде мына жалган маалыматты берген адамды жоопко тартышын сиздерден суранам, урматтуу укук коргоо органдары. Урматтуу мекендештер, мен ошол Актырпак айыл өкмөтүнө караштуу Жаңы жер айылынан келдим. Ормонов Алишермин. Жаңы жер үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда ошо электрик болуп иштейм азыркы күндө. Ошол баягы Бектемир Бешбаев айткан нефт чыгат деген жерде жашайм, ошол жерден. Ону угуп мен келгенин себеби ошол жерде бүгүнкү күндө ол 11-жылдан бери бир тамчы нефт чыкпайт о жерде. Нефт чыгыш үчүн ошол жерде качалкалар бар, ол кыймылдап иштегенде гана насос жерди астынан соруп алат. Азыркы күндө өткөн адам көрсө болот, бүгүнкү күндө ол иштеген жок. Ошо шестернелер таги заңдап чырып тешилип жатат. Барып көргөн адам ынанат, көрсө билет, барып көрсө. Эndi мени тынчтандырган нерсе өтө жаман нерсе, мына элим деп ошол ак дилини берип иштеген адамдарды аркасынан акыры бар, ошол иштеп мээнет кылган адам акыры бар, жаман болуп калган өтө жаман нерсе да. Азыркы ошол кызмат кылган 3 адамды атын атап кетиптир. Бирок бул адамдарды биз билебиз да. Şu elge ак ниет менен иштеген жакшы адамдар. Эndi шуну угуп биз өтө капа болдук. Бул жакшы эмес. Азыркы күндө у жерде эч кандай нефт жок, чыккан нефт жок. Бирок өтө сапаттуу нефт бар, газ бар. Ошону мамлекет азыр ал жерде уже Өзбекстан адамдар карап турат. Кыргызстан территориясы, мамлекет шул нерсени бизге алып бере турган болсо, бизде ошол иштете турган ошол жерде ачып иштете турган ишкерлерибиз бар, иштете алабыз. Мен Эрдовлатов Мурат Айдаровичмин. Илгери жаңы ачылган 73-жылдары бүргөндү дечибиде, азыр жаңы жер айыл болуп калды, Актырпак айыл өкмөтү. Ошол жерде мен башка адамдар жаңы ачылганда келген болсо, мен киндик каным тамган жер ошол жер. Мен ошол жерде туулганмын, мен бир койчунун баласымын. Мен ошол жерде эскилер айтмакчы коен жатаагыча билген кишимин мен. Мен мал багып жүргөнмүн, нефтлерге тыгылып калган мезгилдер болгон. Муну Өзбекстан иштетип жүргөн. Азыр күндө келип Мамат Айбулаев деген киши губернатор болгон мезгилде Кыргыздын жериде турат бул. Кыргызга алып иштетиш керек муну деп шо кишинин эмгеги менен ошону токтотуп койгон. Şu бүгүнгө чейин
Özbekistan qoruqtap turat bunu. Bunu hiç kim Özbek ham Qırgız ham işletken jeri yok. Turat bu. Biroq ötkende men daha Qaraganda kişine telefon bilen alaksayım. YouTube'dan bir manda bir Temirbek Beşbayev degen bir cin diye bilbeymin. Şu kalbile bir taksida ketip otkan eken men gördüm da. Ol men bilgenim jalan ele jerde bir tüşe kalıp mana yer manancha nefti 1000 tonna nefti Tacik menen Özbek'e 7,5 kilometreden kirip atıptır. Bunu Cengiz Razakov degen közömölde atıptır. Bizden aile hükümeti yanından tilini alıp ötüp getiptir. Daha bizden aile hükümeti Alçınbay Töreli etti. Atını tuğra aytalmagan adam eken. Atını aytalgan yok. Koşup ketip otar. Yok biz şeyde yaşayız. Biz özümüz gazsız turalız bugün günde. Özbekistan işletken mezgilde 100 yıllık bugün. Az toktop tuğanlar bizde gaz yok. O şonçalık güçlü uşicik. Bizde 17.000 aile hükümeti yer yaşayız. 17.000 yer bargını sokur bu. Şonçalık nefti Özbek menen Tacik'e ketip atsa, gazı ketip atsa ki gazsız oturuşqa. Bizdeler jakkoz kelet. Biroq ol iştegen yok bugün günde. Nefti gaz barlığı var, iştegen yok. Oşonçalık şu jigit narından kelip bizden 17.000 halkımızdan 10.000 olsa biz daha oşa jigitke koşulat edek. Oşa ağlatkan jerini körsetip bersinçi. Dalilde bersin. Ben bunu jigitni şöyle koymayayım. Bizden el tınç, tınçlıkta suygan el Batken oblası. Kelsin dağın elde aldığım men debatga çakıram. Pramay men oşa jigit men süйлөшмөкчүмүn. Ana mana Batken oblasının organlarına dağın kayırlat edem. Oşoğun жалган malumat bergenlerdi жоқ жерден alıp eldi kozgolon kılıp. Emi oşonçolu nefti jatat, barlığı anık. Kelsin Ökmet tarafından kelip bizim fakat Kırgızistan'a ödemek bu nerse. Korkup durar bunu. Ötkörü berip bizde dağın oşonçol unlu okugan işkellerimiz adamlarımız var şonu işletip alışqa. Aybalayıp Kırgızistan'ın jeri de Kırgızistan'ın jeri de durup jeri bolgonduga байланыштуу vayenlilerdi granisalarga koyup toktatosun dep zamrojda etip koygan orçalar aytmak. Özümüz işletip Kırgızistan'a köz veresin dep. Uje olardın dogovor men 53 жылдан алган договордан бүтүp bizge ötüş kerek mezgil bolgan, bunu ötközüp algan kızıkçılık bolgan emes hökümet tarafından. Gaz menen Hans Polat 13 ayıl var, 13 ayıl Hans Polat bizden başka ayıl hökümetlerge dahi gazı Batken'e dağın beresen proyektler var ede. Biroq bugün günde iştegen yok. İştevegen nerseni asmandan şöyle dop bir jalanda mananday ananday. Bizden hökümetni biz yer 17.000 yer barıp iştemeyin degen jerde uydan kozgolon kılıp alıp kelip koyup mana 3 sozup 15 yıldan beri hökümetçilik kılıp işteydi. Onu kılgan işlerini sayız mezgilde ham bolgan emes. O jigit kelip öyle kara jogap ketkenge elge salabız. El dalda kelsin oşa jigit. Men 14 yıl el başkargamın. Yaşım 59'da. Kelsin men oşa el dalga debatga çakırıp oşa jigit bilen süйлөшкө men dayarmın.